Арбаңыздар урматтуу, мен каналымда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы ошол 3 күнүн ичинде Орусия менен Украинанын ортосунда эмне болгону ошону карайлы. Мисалы үчүн ошол теке айынын 29-ында Украина Орусиялык инфраструктурага соккуларды улантты. Бул деген согуш катуу, кызуу эле болуп жатты. Украиналык беспилотниктер мисалы үчүн Рязансктан, Пермсктен, Таганрогтон жана Крымдан складдарды дагы атышты. Рязанскта Wildberries складын өрттөштү. Татьяна Кимда ал боюнча сөз айтып чыкты. Айтып атат, бул деген форс-мажор, силерге сатуучуларга эч кандай акча төлөнбөйт. Ушундай бизде сатылып аткан аспаптар ошо аскерге колдонулуучу башка деле ушундай уюмдарда сатылган, башка эле Амазондон деле сатылган. Биз деген күнөө эле эмеспиз. Биз деген ошондой деп айтып атат да. Мадияр болсо мурун бир айтышкан, бир видеосунда чыккан. Айткан, Wildberriesке биз деген кат жазганбыз, Озонго кат жазганбыз. Ошол аскерге жардам берүүчү атайын техника, дрондорду сатууну токтоткула, эмесе чара көрөбүз деп ошондо алар бизге айтышкан. Бизди Орусиянын ошо коргоо министрлиги толугу менен сактайт, биз деген силерден коркпойбуз деп жооп беришкен дейт. Ошон үчүн биз анан кийин ошо 2 ай мурун айткандан кийин анан даярдап баштаганда соккуну 7 күн жетпей ошол соккунун астына мөөнөт бүткүчө алар жанакындай офертага жазышты. Эгерде дрон менен согулса, өрттөнсө складдар, биз эч кандай компенсация төлөп бербейбиз деген. Ошол нерсе болду, азырда ошо чыкты. Татьяна Ким айтты, эч кандай компенсация төлөнбөйт дейт да. Андан сырткарда кээ бир сатуучулар айтып атат, азыр деген товарлары күйүп кетсе дагы ошол товарларына болуп аткан штрафтар, жанакындай логистика боюнча төлөмдөр жана башка ошондой нерселер кайра эсепке түшүп атат. Ошон үчүн алар товарды жоготкон аз келгенсип дагы минуска чыгып атышат. Минус жок товарга мындай төлөмдөр бар, складдык тейлөө, баягы логистика деп эле кайра үстүнөн үйүлүп атат дейт. Ушул нерсе аябай жакпай атат да элге. НПЗлерге да сокку болду. Пермде, Рязаньда жана Ростов аймагында, областында. Орусиялык бийликтер айтышты, бир киши Таганрогтон набат болду дейт. Ошол аял, бир эркек киши жарадар болду. 2 киши өлдү дейт, 5 жарадар болду дейт Орусиянын бийлиги. Рязанда 6 киши ошо медициналык жардамга кайрылышты дейт да. Украинада айтып атат, биздин буталарыбыз бул деген нефть иштетүүчү заводдор болгон, аскердик завод, логистикалык центр жана ошол деңиз суучулдардын аскердик базасына дагы соктук дейт. Орусия бул соккуларды тастыктап атат. Бирок кайсы ошол буталар, кайсы ишканалар алар боюнча сөздөрдү айтпай атат да, мындай толугу менен ачпай атат. Анан 29-нан 30-на июлга чейин ушундай дагы соккулар болду. Бул деген Орусиянын чоң мындай соккусу болду десек болот. Зеленскийдин маалыматы боюнча 70тен ашык ракета менен атышты дейт, жана 280 ушундай чабуул кылуучу дрондор менен дагы согушту дейт. Украиналык ПВО айтуусунда бир 70 ракетадан 55 ракетаны түшүрдүк дейт, 265 ракета дронду түшүрдүк дейт. Бирок 9 баллистикалык ракетанын бирди гана сокконго мүмкүнчүлүк болду дейт. Patriot деген системалар Украинада түгөнүп атат. Албетте абдан аз болуп атат. Ошолору Трамптан сураса, Трамп да бербей атат. Калган 8 ракета сокку кылды. Киевке урду, Львовко, Днепропетров областына урду, Полтава областына, Ивано-Франков областына урду, жана ошол Одесса областына дагы ракета тийди. Ошол жерден бир айыл бар, Радушная деген, Кривой Рог деген шаардын жанында. Аякта ракета бир чоң үй бүлөнүн үйүнө тийди. Бирдей бүтүн бир үй бүлөнү жок кылды да. Ошол бир үй бүлө 6 киши толугу менен 3 кичинекей өспүрүм менен өлүп калышты. Албетте украиналык алдын ала берилген маалымат боюнча бул деген Түндүк Кореянын баллистикалык ракетасы Хвасон сыяктуу колдонулду дейт. Анын сыныктары табылды ошол жерден. Демек азыр ошол Түндүк Кореядан алып аткан ракеталар менен согуп атат Орусия. Львовтон 2 көп кабаттуу көп патирлүү үйлөр жаракат алышты. Мектепке да тийди, ушундай ракета, бала бакчага да тийди дейт. 38 кишиге чейин жарадар болду дейт да. Бир киши каза болду. Киевте дагы бир киши өлдү, базары күйдү, гараж кооперативдери күйдү, жана ошол Полтавада дагы бир киши өлдү. Российский ошол Нова Почта деген Киевтин, Украинанын өзүнүн логистикалык Wildberriesке окшош складына дагы ушундай сокку болду.
Анан кээ бир маалыматтар боюнча ошол жыйынтыктары кичине ар кандай болуп атат. Reuters айтып атат 9 киши өлдү дейт. AP болсо ушундай массалык маалымат каражат айтып атат 10 киши өлдү дейт да. Анан 50 кишиден ашык жарадар болду кийин деп ошол AP айтып атат да. Анан бир орусиялык ракета, канаттуу ракета Х-101 Польшанын аймагына кирип кетти. Жана Польшанын бир ушундай талаасында чоң воронка же болбосо мындай ойду оюп кетти да, ой кылып салды. Анан ошол ойдо Польшада, НАТОда ушундай көптөгөн көтөрүлгөн ушул ракетага каршы. Бирок эч ким өлгөн жок Польшада. Ал учактардагы баллистикалык ракетаны эчтеке кыла алган жок. Орусиянын коргоо министрлиги айтып атат, бул жерден негизи ракеталар Киевдеги ракетаны жасаган ишканаларга мээлеген болчу, алар бута болчу дейт. Бул жерде Львовто, Киевте, Ивано-Франков жана Днепропетровск областында ушундай буталар болчу дейт. Жана 3 мындай Одессанын жанындагы жүк ташуучу кемеге аттык дейт да. Албетте муну көз карансыз эксперттер, серепчилер тастыктала элек. Бирок бир нерсени тастыктаса болот, бүгүнкү күнү Орусиянын күчүнө алына эмне келди? Алар деген ошол Украинанын логистикасын бүт токтотконго мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күнү ошол өзүнүн ошол Украинанын жүк ташуучу кемелери, көбүнчө ошол эгин ташуучу кемелери токтоп калды. Мындайдан айтканда, Украина өзүнүн эгинин жеткире албай калды Африкага. Бул деген Орусияныкында согуп атат Украина, Украинаныкында Орусия согуп атат ийгиликтүү. Анан Африкада кайра бул ачарчылыкка алып келиши ыктымал. Анткени Африкада гуманитардык акчасы менен жүзүнө жүзү ушу африкалыктарды багат көп өлкөлөрдө. Ошол Бириккен Улуттар уюму менен жардам менен мурун USAID катышчы. Ушу Украина менен Орусиядан эгин алып туруп сатышчы. Эми албетте бул эгинди балким АКШ жеткире баштайт Африкага. Ошондо Орусия менен Украина акчасын жоготот. Анан эгерде ал нерсе уюштурулбаса, анда чоң ачарчылык болот да. Ошо Африка тарапта, Түндүк Африкада, араб өлкөлөрүндө кичине азык түлүктүн кымбатчылыгы, каатчылыгы байкалышы ыктымал. Ушул жарым жылдыктын ичинде, ошол жылдын аягына чейин. 30 теке айынын күнүндө 2026 жылы кайра Валбериске сокку болду, Пензага сокку болду да. Анан аяктан өрт чыкты. 2 Вайлберстин складына сокку болду. Пензанын жанынан 200 кишини ошол жумушчуларды Вайлберстиктен эвакуация кылышты. Жана айтып атышкан 1 киши жарадар болду деп. Анан кийин 4 киши жарадар болду деген маалымат такталды. Логистикалык центр Сарапуля Удмуртия деген аймак бар Орусиянын так ортосунда. Аяктан ошол логистикалык центр күйдү Вайлберстики. Сокку болуп, анан ошол өрт тарагыча аяктан жумушчулар эвакуацияланган болчу да. Анан дагы Пермде сокку болду дейт. Пермде сокку болгондо сортировка кылган центрге борборго түштү дрон. Бирок ал Пензанын баары бир ишти кайра улантып атты да. Албетте бул нерсе кайра мындай анча зыян келтирген эмес окшойт Валбериске ошол тараптан. Анан 30-31 текенин ичинде Волгоград, Тамань, Евпаторияга орусиялык соккулар болду. Орусиялык коргоо министрлиги айтып атат. Биз деген ошол 371 украиналык учкучсуз учакты түшүрдүк дейт да, асмандан түшүрдүк. Анын баарын ошол тостук дейт. Волгоградда объекттер күйдү, бирок ошонго карабастан аяктан топливо энергетикалык комплекстин логистикалык центр Вайлберс дагы күйдү. Бүгүнкү күнү ушул 10 Вайлберстин чоң склады күйдү десек болот. Бул деген Вайлберстин жалпысынан бүгүнкү күнгө ошо 8-15% чейин кубатына чейин жетип калат. Бул деген чоң нерсе. Эгерде 50% чейин жетишсе, украиналык соккулар анда толугу менен ошо банкротчулук башталат окшойт Вайлберсте, ошол нерсеге алып келет. Анан бул жерден дагы 5 киши жарадар болду Вайлберсте, шаар ичинде. Өзүнүн Вайлберстин ичинен жарадарлар болгон жок дейт, сыртынан болду дейт жарадарлар. Жана Волгоградда ошол тынч жашоочулар жашап аткан үйгө дагы тийишти. Ошол ракеталар, дрондор да украиналыктар деп айтып атышат. Анан Ростов областында да, анан Гуково шаарында дагы бир аял жарадар болду да. Анан өзү украиналык куралдуу күчтөр айтып атат, биз деген Волгограддык НПЗ-ны өрттөдүк дейт, Таманьды өрттөдүк дейт.
жана Евпаториядагы авиациялык заводду Крымдагы ошону өрттөдүк деп айтып жатышат. Анан украиналык албетте ушуну тастыктаганга азырынча эл аралык көз карандысыздык осинттер тастыктай элек да, анткени аябай свежий иштер болуп атат 2-3 күндө эле. Анан албетте ошо авиациялык Евпаториягы заводдо Крымда 2 ангардан өрт чыкты. Жана ошол өндүрүштүк центрге дагы мындай өрт болду деп айтсак болот. Волгограддык НПЗ Таманьдагы ошол жерден. Орусиялык бийликтер муну тастыктады, бирок албетте так айткан жок, кайсы ишканалар күлгөн, ошол областторго тийди деп айтты да. Зеленодольскте, Татарстанда дрондордун коркунучунан озондун складын эвакуация кылышты. Жанынан жарылуу болду, бирок компания айтып атат, складда ичиндеги турган товарда эчтеке болгон жок деп айтат да, аман калды дейт. Өлгөндөр да жарадар да жок дейт. Анан кайра ишин улантты да бүгүнкү күнү. Анан түн ичинде текенин 31-inde биринчи ошол бирдин айына, август кыргызча бирдин айы, жаңы сокку болду. Киевке Орусия Украинага 35 баллистикалык ракета менен атты. Анын ичинен 27 баллистикалык деп тастыкталды. 185 сокку же болбосо чабуул дрондор менен дагы атты да. Зеленский айтып атат, ошол бир гана баллистикалык ракетаны токтото алдык дейт, анткени бизде ушундай дрондор, патриоттор аз калды дейт, калбай эле калганга тете дейт. ПАК-3 баллистикалык ракетаны токтото турган патриоттун ушундай ракеталары түгөндү деп айтып жатышат да. Анан албетте бул жерден патриот бүткөндөн кийин 9 киши ушундай жарадар болду деп айтып жатат. Анан 9 киши, 10 киши набыт болду дейт Украинанын ичинде. 7 киши Дарницкий район Киевте, 2 киши Соломенский район Киевте, 1 киши Киев областында да. Анан 10дон ашык ошол жарадар болуп жатат. Ошол жерден кичи балдардын 4-өө да арасында. Киевте 18 ушундай жөн жарандардын үйлөрү жаракат алды. Мектеп, инфраструктуралык объекттер, складдар, мындай унаалар жана ошол унаалардын гараждары жана Литванын элчилигинин имараты дагы жаракат алды да. Анан албетте бул 7 Киевдин районунда мындай соккулар өттү. Орусия айтып атат, бул деген биз аскердик заводдорго соккуларды кылып атабыз жана ушундай логистикалык инфраструктурасында талкалап атабыз дейт. Бирок көбүнчө ушундай тийген инфраструктуралык объекттер караса жарандык болуп чыгып атат азырынча. Анан көбүнчө ушундай тыш жашоочулар жашаган граждандык инфраструктурага тийип атат да. Украина дагы ошо бирдин айдын биринде өчүн алгандай болду ошо кечеки күнү. Бул деген НПЗге сокту, 3 НПЗге сокту Украина. Башнефть, Башкортостандан УНПЗ, Башнефть УНПЗ деген. Башнефть Новойл дегенге дагы сокту. Башнефть Уфа нефтехимге сокту да. Анан албетте Урал нефтехимде чоң аябай өрт чыкты. Мындайын айтканда жана негизи ал аралык 1600 километр болуп жаткан, ал аралык маселе болгон жок украиналык ракеталарга, дрондорго. Андан сырткары ушул Украинанын деңиз дрондору ошол Sea-Baby сыяктуу жана Маричка балким колдонулган, бирок Sea-Baby деп атат, же болбосо Магура деген мындай катерлер да, кандай суучусуз катерлер. Ошолор колдонулду жана Кара деңизде ушундай санкцияга түшкөн контейнеровоз Янинаны да согушту, ошого сокту. 17 экипаж алар эвакуацияланды, куткарылды да. Украина ошол Орусиянын логистикасынын бөлүгү катары айтты жана согушка аябай чоң мындай жардам берген деп, атайын октарларды ташыган деп айтышты да. Орусия айтып атат, жок, бул бир гана жарандык груздарды, жүктөрдү ташыган деп Орусия тарабынан айтышты. Анан бүгүнкү күнү ошол Wildberries'те эгерде санасак, жалпысынан канча складдар жок кылынды, Озон Wildberries'тин складдарын. Бул деген текен 29-ында Рязань болуп калат, ошондо 30-ында Пенза, 30-ында Сарапул, 31-инде Волгоград болуп калат. Ошондой 4 склад күйдү десек болот. Анан дагы 3 Wildberries'тин складына сокку болду кече күнү, бүгүн да таң атпай. Эми аны дагы айтыш керек да. Озондо дагы мындай кооптонушту, бирок аман калды да. Эгерде ошол жалпы ошо 3 күндүн ичинде канча киши өлдү десек, Украинада ошондо 20 кишиден ашык набыт болду.
Орусияда 4 кишиден эң аз дегенде 4 киши каза болду, набыт болду да. Анын Wildberries азондо албетте канча киши өлдү десек өлө элек ошол акыркы суткада эч ким өлгөн жок да. Анан эл аралыктагы ушундай адамдар өзүнүн ойлорун билдиришти. Мисалы үчүн ошол Сумская деген бар актриса айтып атат, сиренага чейин жарылуудан ойгонуп кеттим дейт да, ошол украиналык артист ушундай деп атат да. Мисалы үчүн Мария Ефросинина айтып атат, ошол баласы менен метрого качтым дейт. Теле алып баруучу да. Эктор Хименес Браво деген мисалы үчүн Кривой Рогдун астындагы балдардын өлгөнүн айтып чыкты ошол социалдык тармактарга. Александр Педан деген ошол Киевдеги китеп сатуучу дүкөнчү жана базарчаны, кичинекей базарды жок кылган, ракета жок кылган ошо боюнча айтып берди. Леся Никитюк жана Антонина Хишняк баягы өлгөн адамдардын жана алардын үй бүлөлөрүнө ушундай өзүнүн көңүлүн айтышты да. Анан албетте Линдси Грэмдин дагы мындай акыркы сапарга узатуу аземи болгон АКШ. Ошол жерде мисалы үчүн өзүнүн өлүмүнө чейин 10-июлда же болбосо ошол теке айында ал деген Киевде болчу, Зеленский менен жолуккан болчу. Анан ошон үчүн ошон Грэмдин акыркы сапарына Зеленский да барды, ошол көп кишилер барды, Нетаньяху, башкалар. Анан алар жолугушту, сүйлөшүштү. Зеленский менен Нетаньяху сүйлөшкөндөн кийин Иран атырылды жана айтты, ошол биздин Каспийдеги биздин кемебизди сокту Украина, аякта бир ирандык суучул өлдү дейт. Эми деген бул деген Украина Иран менен согушка киришип атканын көрсөттү. Биз деген ошо Украинанын Киевди баллистикалык ракеталар менен атышыбыз ыктымал, чоң жаза тартасыңар деп айтты да. Ошондон кийин Иран. Киев болсо расмий кандай реакция кылды? Ансыз деле силердин героиндарыңар же болбосо шахеттериңер те согуштун башынан бери бизде башыбызга түшүп атат. Биз силер менен ансыз деле согуштабыз деген жоопторду айтышты да. Анан Зеленский эмне боюнча сүйлөштү ошо Вашингтондон кызыктуусу да. Вашингтон Зеленский Дональд Трамп менен жолугушту 28-чи ошол теке айынын күнүндө. Ошол жерден Финляндиянын президенти Александр Ступ менен сүйлөшүштү. Америкалык сенаторлор менен жана Lockheed Martin компаниянын башчылары менен сүйлөшүштү. Ошол жерден анан лицензия бергиле деп атат Киевке. Ошо Польшадан же башка же Литвадан биз деген Patriot PAC-3 ракеталарын өзүбүздүн күчүбүз менен чыгарабыз дейт. Ошо Евросоюздун акчасы менен жана өзүбүздү коргойбуз дейт. Анан эмнени сүйлөшүшкөн? Ошол Patriottу кылабыз, баллистикалык ракеталарга каршы системаларды иштеп чыгабыз. Орусия менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштайбыз дейт. Анан Стив Уитков жана Джаред Кушнер Киевке келип кетет дейт. Ошону да макулдашышты. Анан санкцияларды киргизебиз дейт. Орусиянын нефтин алгандарга каршы Кыргызстан да анын арасында да, биз да Орусиянын нефтин алабыз. Анан кээ бир учурда баягы чогуу дагы кошумча куралдардын түрлөрүн чыгарабыз. Ошол боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү кылышты Украина менен АКШ. Анан Зеленский ошол согушуудан кийин, Зеленский ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин анан айтып атат, Трамп деген лицензияны макул деди Патриоттор чыгарганга. Бирок кайра 31-чи теке айда Трамп өзү айтты, АКШ акыркы макулдугун берген жок. Жана сүйлөшүүлөр уланып атат. Ошон үчүн Patriot боюнча эч кандай чечим чыккан жок. Анан деп атат, албетте бүгүнкү күнү кандайдыр бир кызыктуу нерсе болуп атат. Трамп кайра Орусияга огондой болуп атат. Бүт тараптар компромисске келиш керек деп Зеленский айтып чыккан болчу. Орусия Иранга жардам берип атат, спутниктик снимактарды берип атат. Америкалык жарандарды өлтүргөнгө жардам берип атат Иран деп айткан. АКШ болсо айтты, президент Трамп айтты, баарыбыз компромисске барышыбыз керек деп, баарыбыз тынчтыкка умтулушубуз керек. Мен Иранга соккудан кайра баш тартып атам. Анан негизи ошо биз деген кайра ушундай сүйлөшүү үстөлдөрүндө софрасына отурушубуз керек деген сөздөрдү айткандан кийин украиналыктардын шайы кыйшайып калды. Алар шайып түшүп, Трамп кайра Орусияга ооп атат деген ойдо болуп калышты да, көп аналитиктер, серепчилери да. Анан албетте мисалы үчүн жаңы санкция боюнча АКШнын мыйзамы каралды. Ошо Кыргызстанга да каршы каралат да. Ошо санкциялар кийишет Орусиянын нефтин сатып алгандарга, бирок акыркы чечим кайра эле чечиле элек. Ошол нерсе жаңы эле ушундай талкууланып жатат да.
Эмне боюнча Зеленский менен Нетаньяху сүйлөшкөнү бүгүнкү күнү такыр белгисиз, бирок Ирандын реакциясы аябай катуу болду да. Анан дагы эмне кылды Путин? Мисалы үчүн Путин эмне кылды ошол кездерде да. Ошол 3 сутканын ичинде Путин мындай Зеленский менен да, Трамп менен да, же алардын өкүлчүлүктөрү менен да эч кандай жолугушууларды өткөргөн жок. Анын графиги ошо 29 текеде Ольга Абрамова менен ушундай жолуккан, аны Удмуртиянын башчысы катары болгонго сунуш берди да, мисалы үчүн. 30 текеде, теке айында, ошо 30 күнүндө губернатор Москва областынын Андрей Воробьев менен жолугушту. Экономика жана ошо региондун инфраструктура, медицинасын, согуштун ардагерлеринин, ошо катышуучуларынын льготаларын жана инфраструктуралар дрондордон сактоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздү. 31 текеде РЖДнын башчысы Олег Белозеров менен сүйлөшүп, жолугушуп, ошо темир жолдордун абалын талкуулашты. Экспорттук перевозка, ушундай көмүр боюнча сүйлөштү. Финансылык, каржылык туруктуулук, мисалы үчүн Кремль боюнча Абрамова деген компаниянын ошол боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздү да. Анан дипломатикалык жаатта Путин эчтеке деген жок такыр согуш боюнча. Москва албетте жаңы америкалык жана украиналык сунуштарды кабыл алган да жок, ага жооп берген да жок, андан да баш тарткан да жок да, эчтеке жооп берген жок да. Ошо ОКШдан ушундай сунуштар түшсө. Кээри маалыматтар боюнча кайсы бир каналдар аркылуу баары бир сүйлөшүүлөр Трамп менен жүргүзүлүп атат Орусия тарабынан. Бүгүнкү ушундай кандай өзүнүн мындай кандай десем тартип, кандай жыйынтыкка келсек болот ушул 3 күндүн ичинде. Жерде эч кандай мындай прорыв жок, эч кандай алдыга жылуу жок. Фронт 1200 километр болуп жатат Орусиянын Украинанын ортосунда. Орусиялык аскерлер дагы эле кысым басым жасап атышат. Ошол жалпысынан Константиновка тарабында жана ошо чыгыш тарабында да, Украинанын чыгыш тарабында. Жалпы темп алдыга жылуунун аябай 2 эсе 26-жылдын башы менен салыштырганда мындай басаңдады. Украиналыктар ийгиликтүү жер аскерлерин чачыратып атышат дрондордун жардамы менен. Көбүнчө ушуну чоң ролду Hornet деген жаңы дрондор ойноп жатат. Марсианин деген дрон. Каналымда ал жөнүндө кескин айтып бердим элем. Анан жалпысынан ушундай чынчылыкты жана согушту изилдеген институт дүйнөлүк айтып атат, орусиялык командованиясы же болбосо башчылары көп учурунда өзүнүн ачык берген маалыматтарында кичине өзүнүн жетишкендиктерин апыртып атат дейт да, аштырып атат. Эч кандай жылыш болбой атат, аябай басаңдап атат, аябай жылыш басаңдалды, алдыга жылбай атат дейт. Спутниктик атуулар, снимактар, мындай тартуулар дагы көрсөтүп атат, Орусияда ийгиликтер жок дейт жерде. Албетте Орусиянын командачылыгы Сумская область, Харьковская областтан алдыга жылып атабыз дейт. Бирок аны толук контролдесе кыйын, анткени аякта инфильтрация болуп атат, кичинекей топтор 3 кишиден 3 кишинин Орусиянын алдыга жылып атат. Бирок аяктан бейкиле албай атат. Украиналык дрондук атакалар менен, контратакалар менен кайра аларды кубалап атат же өлтүрүп салып атат да. Ошондой нерсе уланып атат. Бирок Орусия ушундай аябай жай жылышты компенсация кылып атат. Ошо жерден эгерде мындай чоң жетишкендикке жетпесе, абадан ушундай соккуларды күчөтүп атат да. Анан абадан массалык түрдө баллистикалык ракеталардын соккулары өсүп атат. Украина үчүн бул эң чоң коркунуч, анткени Украинанын патриоттору, Израиль берген патриоттору, Евробиримдик жыйнап берген патриоттору ракеталарды, баллистиканы токтотуучу түгөнүп калды деп эсептелинет. Толугу менен түгөнгөнгө жакын дейт. Анан нерсе албетте Орусияга эми мындан баштап эмки күндөрү такыр Киевти жана башка шаарларын чаң менен талкан кылганга толук мүмкүнчүлүк берет жана Украина андан коргоно албай калышы ыктымал. Эми ушундай заман азыр келгени жатат. Трамптын жанакындай патриот беребиз деген позициясы Украинага албетте начар абалды түзгөн атат да. Бул нерсе албетте кооптондуруп атат ошол Зеленскийди, украиналыктарды. Бирок ушундай нерсе болуп жатат азыркы күнү. Анан Украина бирок алда күчөтүп атат соккуларды. Орусиянын астында Орусиянын ПВОлору начар иштеп атат. Украинанын дрондору көбөйүп атат. Украинанын дрондорду чыгаруу жөндөмү 10 миллион жылына деп эсептелип жатат. Жана Украина күндөн күнгө ошол дрондордун атакаларын көбөйтүп атат.
жана алыска сокконго мүмкүнчүлүк алып атат да. МПЗлерди 1500-1600 километрде алыстыкта сого алып жатат Украина. Ошондуктан бул дегенде ошол Уралга чейин, Екатеринбургка чейин жеткенге мүмкүнчүлүк алышат да. 3000 километрге чейин сокконго мүмкүн алышып атат. Татарстанда ошол Саматлор жана башка ушундай Ямал, башка ушундай аймактарды сокконго мүмкүнчүлүк алып атат Украина. Бул деген эми орустар да кооптонуп атат. Кышында кантип эстейт, Москвадөн üşүйт окшойбуз. Көптөгөн райондордо ошо топливо, мазут жетпей калышы ыктымал. ТЭЦтерге урган атат Украина кышка карай дейт. Кышында Украинадагы, Орусиядагы караңгыда жана суукта тозот окшойт ошол кышты. Украинада кыш жумушагыраак, Орусияда катуураак ошол үчүн орусиялык серепчилер айтып атат, эгерде биз ПВОну бир бале кылбасак дейт, чечпесек, Украина ошол НПЗлерибизди жана мазут сактаган жайларды жана ошо котельниялардын баарын талкаласа, биз üşүйт окшойбуз дейт да. Анан бул согуш деген тынчтыкка жакындаган жок. Жыйынтыктасак, корутунду чыгарсак, Орусия украиндык ПВОну сындырып атат, жана ийгиликтүү сындырып атат десек болот. Батыш кечигип атат Украинаны коргогонго ошол аба атакалардан. Бирок ошону менен бирге Орусия дагы өзүнүн асманын коргой албай жатат. Эки тарап тең асмандарын коргой албай жатат жана ушул кыш оор болот окшойт эки тарапка тең. Жана ошол албетте Патриотту Украина ала элек. Патриоттун запастары аз дүйнө жүзүндө. НЗлерди же болбосо кол тийгез запастарды эч ким бербейт Украинага. АКШ болсо ракеталардын өндүрүшүн эмчекти Украинага уруксат бербей жатат да. Жана албетте күндөн күнгө эми массалык ошо шаарлар согушу же болбосо Wildberries озондордун баары өрттөнөт окшойт. Биздин мамлекеттеги ишкерлер да акчасын жоготот окшойт толугу менен. Дал ошондой эле Украинанын шаарлары чаңга айланат окшойт, чаң талканга айланат окшойт жана азырынча дипломатикалык кандайдыр бир ал нерсе токтойт деген эч кандай күтүүлөр жок. Ушундай туугандар, кандай деп ойлоп атасыздар? Сиздерде кандай прогноздор, ойлор бар? Балким сиздерде мындай маалымат барбы? Менде жок маалымат. Аны албетте айтсаңыздар өтө пайдалуу болот. Биз да көрөлү, ойлонолу, кандай мисалы үчүн тобокелдиктерди Кыргызстандан чечиш керек да. Азыр Азербайжанда бизге нефтти сатабыз деген макулдукка келдик. Бизде аябай эл аралык чоң мындай жакшы нерселер болуп жатат Ысык көлдө. Албетте бул деген биздин регионду кызыкчылыктарды көбөйтөт жана албетте бул келерки конфликттер алар бүт элек эч бир жаңы эле башталып атат жана дагы күчөйт окшойт. Бул деген биздин логистикалык катары түйүн катары аябай чоң баалуулугубузду көтөрөт, бирок тынчтык болсо жакшы эле болмок да. Согуштун эсебинен байысак баары бир эртели кечпи ал нерсе бизге да согот. Кыйгачынанбы, түзүнөнбү, ошон үчүн тынчтык орносо болот эле деген эле ошондой ой да. Ошондой тынчтык орносун туугандар. Албетте бизге да армиябызды күчтөнтүшүбүз керек, экономикабызды күчтөнтүшүбүз керек. Ар бир элибиздеги адамдар кичине өзүнө ишенсе ишкер болуп калыш керек. Ошон үчүн ишкерликти өнүктүрөлү туугандар. Ишкерликти өнүктүргөндө ушундай кичине бутка туруп калган ишкерлерге көбүнчө кошумча кредит, инвестиция, каржы керек болот. Ошондо аларга бизнес план керек болуп калат да. Жер тилкесин алсаңар, ТОну сурашат. Мисалы үчүн бир түзмө-түз каржы сурасаңар банктан, инвестордон бизнес план сурайт. Аны кайдан жаздырабыз, ким бизге ошол адистик кылып жаздырып берет десеңиздер, ошо видеонун астында WhatsApp'та номер бар, ошол боюнча чалгыла биз менен же жазышкыла, байланышабыз, бизнес план жазып беребиз. Ал бизнес план жазып бергендин аркасынан сиздер ошол каржыны ала аласыздар, инвестор менен тил табышасыздар жана ошол өнүктүрүү фонддордон каржы аласыздар же болбосо мамлекеттен жер тилке алып, аны негиздеп, андан ары ишиңизди алып кетесиздер да ошол жер тилкесинен. Ошон үчүн бизге чалгыла, кайрылгыла. Эмки жолдордон көрүшкөнчө комментарийлерди күтөм.